Ассаламу алейкум. Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Кыз әдеби кымбат демекчи, сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Таалайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса жоолукчан айым деген темада өтө сонун маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто кыргыз элинин эң бир мыкты айымы, ырчысы деп атасак жаңылышпайбыз. Жана ошондой эле Ыйман Нуру партиясынын мүчөсү, бактылуу эне Айпери Көбөк кызы. Ассаламу алейкум, Айпери. Биздин эфирибизге кош келипсиз. Рахмат. Жана ошондой эле мына ушул Айпери айымыбыздын бир тууганы, негизи бир туугандар деп атайын чакырдык биз. Жана ошондой эле маркетолог, жеке ишкер айымыбыз Алабаева Аймери. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыздар? Эфирибизге кош келипсиздер дагы бир жолу. Бирге болсун, чоң рахмат. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Насыйкат радиосуна жана Марва ТВ телеканалынын жалпы көрөрмандарына жалындуу ысык салам, ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Эмесе маегибизди баштай берсек, кадырлуу көрөрмандар жана ошондой эле угармандар, эгерде биздин темабызга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0705 96 94 41. 0705 96 94 41. Эмесе алгачкы сурообузду узатсак, эң эле алгач мына ушул жоолук боюнча сиздерден сурагым келет. Негизи эле жоолук аялдын жашоосунда канчалык ролду ойнойт жана ошондой эле ушул жоолуктун аял затына канчалык мындай пайдалары бар? Бир айып айтып өтсөңүз. Негизи жоолук боюнча бир гана бизде эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүнүн кечегүнү, 1 февраль бүткүл дүйнө жүзүнүн жоолук күнү деп аталган күн. Ал күнү биз жанагындай бул күндү жоолуктун күнү деп жоолукчандарды колдоо иретинде жоолукчандарга баягы белек кылып дегендей антейин десек, биз үчүн, жоолукчандар үчүн, негизи эле мусулман калкы үчүн алхамдулиллах, мусулман болгондон кийин күнүгө майрам, биз үчүнчү күнүгө шүгүр кылабыз. Жоолук демекчи, аял затын негизи аял кылган бул жоолук деп ойлойм, менин оюмча. Анан жоолук кечээ күнү бир кызга эксперимент катары көчөдө өтүп бараткан айымдарды токтотуп хиджабка кийгизип көрүп, өзүлөрүн көрсөтүп көрдү да, кийип көрдүң беле депчи. Десем, ошондо бир кыз айтты, кийип туруп эле ай деп эле өзүнө суктанып кетти да, күзгүдөн көрүп туруп. Анан айтып атат, кандай айырман болду, бир сезим болуп атабы ичиңде деп сурасам, мындай бирдеме коргоп тургандай болуп атат дейт да. Бирдеме коргоп тургандай ичимде ушундай сезим болуп атат, мени сырттан бирдеме мындай коргоп, защита болуп турат дейт да, орусча айтмакчы. Анан дегенде демек бул жерден кандай тыянак чыгарсак болот? Жоолук биринчиден аял затынын көркүнө көрк кошкон. Экинчиден, негизи эң алгач бул Аллах Таалам бизге парз кылган да жоолукту, авратыңарды жапкыла деген. Авратты жабуучу бул чүпүрөк да. Анан аял затынын көркүнө көрк кошчу чүпүрөк. Андан дагы коргоочу чүпүрөк десек да болот. Эми буга ишенип сыйынуу деген эмес. Коргоочу дегени кандай? Көпчүлүк көздөрдөн, зынаадан коргоп турат дегенге макул болобуз. Анан дагы жоолук негизи эле баягы апа дегенде кино тасмаларда деле, мисалы жаш балдарды ар кандай баягы мектепте таалим тарбияда апа дегенде эле баардык жоолукчан да отуруп эмизип жаткан айымды элестетет да. Апа, эне дегенде же болбосо бир тамак жасап аткан, же бир мындай нан жасап аткан деги эле жоолукчан айым элестетилет да. Ошон үчүн негизи эле аял затынын бул белгиси жоолук деп ойлойм. Өтө сонун айтып өттүңүз. Ошондой сиңдимдин оюн. Аймери айым, айтып өтсөңүз. Мен эжем айтып кеткен бүт сөздөргө кошула аламын. Сиз бар жокту айтып. Чындап эле мындай апа дегенде, эне дегенде ошол мындай жоолукчан аял кишини элестетет көбүнчөсү. Ошол. Рахмат. Негизи жоолукчан демекчи баягы аял заты чыныгы бул дүйнөгө жаралуусу
биздин вазифабыз бул эне болуу да. Өзүбүздөн кийин баягы тукум улоо. Жана бул бир гана эне болуудан дагы тарбия берүү, туура тарбия берүү. Сен коомго ушундай татыктуу мыкты инсандарды тарбиялоо. Аллах үчүн кызмат кылган, дин үчүн кызмат кылган, эл үчүн кызмат кылган ушундай инсандарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы үммөттөрүн тарбиялоо. Мына чыныгы аялдын милдети. ооба, машалла, чын. Алла ыраазы болсун. Негизи чындыгында байкап көрө турган болсок, илгертеден эле биздин айымдарыбыз бирис эле кыргыз болобу, кайсыл гана улуттун өкүлү болбосун, сөзсүз түрдө баштарында жоолук болгон. Чындыгында адамдын, аялдын жашоосу башталганда дагы бүткөндө деле аягына чейин негизи жоолук бизди жетелеткен демек бул боюнча. Унча да калса кепиңге оролгондо деле жоолукчан оролот да аял заты. Ошон үчүн баягы бүткүл дүйнө жүзү демекчи, мисалы алыс барбайлы, мына орустар деле, башка кайсыл өлкөнүн мисалы тарыхка көз жүгүртсөк, баарын башында жоолугу менен. Илгерки мисалы кино, мультиктерди көрсөк деле, Союз мезгилиндеги кино тасмаларды көрсөң деле, апалары, улгайган апалар баары жоолукчан, жана токойдо, жанагындай орусча избушкаларда мындай айтор мисалы дейм да, эми баардыгы орусча сүйлөп, азыр бизде кичине орус чалыш болуп калбадыкпы, баардыгыбыз эми Союз мезгилин мисал кылып калдык да азыр баардыгы элечи. Ошого көбүнчөсү тарыхка көз жүгүртсөк, биздин өзүбүздүн кыргыздын айымдары чыган, мисалы Курманжан Датка апабыз баш болгон, баардыгы элечек баш кийими болгон башында, мойнунда авратын жапкан мындай. Азыркы биздин химарлар ошондой мойну жабылган, башында жоолугу бар. Боз үйгө кирсең деле келиндери, жаш келиндери айтор баарын башында баш кийими болгон да. Кыргыздар, орустар, жаныбыздагы коңшу мамлекеттер, мусулмандар, мусулман эместерде деле баардыгы баш кийими бар аял затынын. Ошого демек баягы чачын көрсөткөн эмес да. Илгертен эле азыр деле тарыхка көз жүгүртсөк, баардык ар бир өлкөдө сөзсүз түрдө аял затынын өзүнүн бир баш кийими бар. Эң туура. Алла ыраазы болсун. Негизи мен жоолук дегенде мурда менден жоолук дегенде сен эмнени элестетесиң десе, дароо эле айтчумун да, мен чоң энемдин гүлдүү жоолугун элестетем депчи. Ооба, баягы мен чоң эне, анан тай эне дегенде азыр бизде неме болуп калбады? Мындай орусча айтмакчы, современный болуп калбады? Мисалы мен тай эне дегенде, мен эсиме келгенде, баягы эсиме келгенде, мен тайнем ошол кезде канчада болчу? Эми бир 40тан ашып калган, 50ге жакындап калган аял болчу, 45те болсо керек. Ошол кезде эле тайнем негизи өмүрү ошо намаз окуп ушундай аял эле да, аябай мындай күчтүү аял эле, акылдуу, сөз мөр, макал менен сүйлөгөн аял. Анан айтайын дегеним, тайнем дегенде, тайнем ондай кемзелин чөнтөгөндө ар дайым бизге конфеттерди бекитип, канттарды бекитип, тойдон келгенде тим эле майрам эле биз күтүп алып, жоолугун салган, авратын чапкан ушундай аял болчу. Тай эне, чоң эне дегенде баардыгыбыз эле ушундай аялды элестетебиз да. Анан азыркы жаштар кандай болот билбейм. Батасын берген, эне чындыгында. Ооба, туура айттыңыз. Илгери мисалы биз чоң ата чоң энебизди, негизи эле тай энебизди, энебизди эстесек, жоолугу менен ак батасы берген ошондой айымды көрөбүз да. Бүгүнкү күндө чындыгында заман өзгөрүүдө, эми заман өзгөрүүдө дегени менен Кудайга шүгүр, кыргыздарда күндөп мисалы жоолуктун баркы билинип келатат да. Ага чейин дагы бир суроо бергим келет. Мисалы батыш менталитети, батыш менталитети ушул жоолуктун баркын түшүрдү деп ойлойсуздарбы? Жоолуктун баркы түшпөйт. Жоолуктун баркы кадыры эч качан түшпөйт. Айтайын дегеним, батыш эли жоолукту эмес, негизи эле авратты жапчу кийимдерди кийбейт да.
Биздин эл ушундай, бул жерде политика да. Бул жерде булардын мисалы жана гендерное неравенство деп атат, Европанын булардын биз тең укуктуулук, феминизм же тең укуктуулук, аял деле эркек менен тең болуп эме деп талашкан эле укук да. Анан биз деле аялдар деле кыйынбыз, аялдар деле анте алабыз, мынте алабыз деп буну бирөөгө далилдөө да. Ошол эле учурда бул политика негизи эле илгертен эле мусулман калкын согуш болгондо мусулман калкын басып алуу өтө оор болгон. Эгерде сен кайсы бир улутту, кайсы бир урууну басып алгың келсе, алардын аялдарын кара деген да илгери. Эгерде аялдар жеңил желп болсо, демек эркектери алсыз деген да. Демек бул мамлекетти, бул урууну басып алуу оңой деген да. Мусулмандарды басып алуу өтө оор. Басып алуу мүмкүн эмес, себеби аялдарын көрбөйсүң деген да. Көрсөң дагы аялдардын жүзүн эле көрөсүң, башка жагын. Анын үстүнө аялына жетүү же болбосо колун кармоо, көрүү, бул нерсе жок болгондо, себеби алардын алдында күчтүү эркектер турган да. Ошондой буну мен эмнени айткым келет? Батыштын азыркы бизге түртүп аткан жанагы немеси, идеологиясы, бул деген алар ойлойт, аялдарды алдыга чыгарып атабыз, биз аялдарды күчтүүлүгүн далилдеп атабыз. Жок, аялдар кор болуп атат. Эми кор болуп атат дегени, бул жерде кече күнү эле бир эмени көрдүм. Дүйнө жүзүнө аябай таанымал бир актриса, ошо Европа актрисасы айтып атат да, карып калды. Мен азыр дейт мусулман аялдарына ушунчалык суктанып атам дагы, ыйлайм дейт да. Мен эгерде жашоомду артка кылганымда, мен ушул мусулман болмокмун, мен ушул жолдо жолдомокмун. Мен көрсө болбогон эле акчага же болбосо жанагы популярдуулукка кызыгып болгон авратымды ачып элге бекер тартуулапмын дейт. Канча жолу мисалы эркектер суктанды дейт. Мен ошо суктанганына сүйүнүп жүрө бериптирмин дейт. Көрсө ошол эле учурда мен кор болуп атканымды билбептирмин дейт. Азыр дейт, мына бирөөсү же кадырлап, бирөөсү барктап мени сүйүп, түбөлүккө бирге кылып мени коргогон жок дейт. Мени колдонду дейт. Ошол эле маалда суктанып, жаштыгым, сулуулугум бара өтөр менен менден да кыйын жашы сулуусу чыкты дейт. Мен калдым дейт. Мен көрсө ошол учурда мага бирөө жарым же айтпаптыр дейт, же айтса да мүмкүн өзүм баш ийген эмесмин дейт да. Мен мусулман аялын кара дейт. Ушунчалык бактылуу дейт. Күйөөлөрү жанында дейт. Күйөөлөрү ар дайым чогуу буларда коргоп турат, колдоп турат, балдарын төрөп, көп балалуу болуп, мусулман аялдар ушундай үйүндө окуса, окуйт, билим алат. Себеби аял киши ислам динин караңгылык деп түшүнүп алдык да азыр. Ислам бул бактылуулук да. Болгону мусулмандар туура эмес жеткирип атышы мүмкүн, бирок дин өзү таза да. Айтайын дегеним, мусулман ислам дининде аял заты ушунчалык ушундай сонун кадыр баркын жогору кылган. Мен айтайын дегеним, илгери дин келгенге чейин кыз төрөлсө кыздарды тирүүлөй көмүшкөн да. Тирүүлөй көмгөн. Демек дин келери менен кыздын кадыр баркын ушундай жогору кылды. Себеби айтты, кыз 3 кызды тарбияласаңар деди, татыктуу тарбиялап турмушка узатсаң, мына ошол сенин бейишиң деди. 2 кызы болсочу деди, 2 кызды, 1 кыз болсо, 1 кызды болсо дагы тарбиялап, ыйманы, намысы менен турмушка узатсаң, мына сенин бейишиң деди. Мына кыздын даражасы кандай көтөрүлдү. Андан соң аялдарга ушундай жеңилдик берилди. Күйөөңдү эле ыраазы кыл деди, бейишке киресиң деди. Ушундай андан соң эне болгондон кийин бейишти таманына берип койду аял затын. Мына исламдагы аял затынын орду. Эгерде Европаны ала турган болсок, мисалы мен кече күнү Египетке барганымда, польшалык бир жазуучу, мен бир отелде болуп калыптырбыз. Мен баламды көтөрүп чыгып келаткам да, кызымды көтөрүп чыгып келатсам, деп карадым. Болбосо мени эч ким тааныбайт ал жерде. Анан тамактанууга кетип баратканбыз, карап туруп, келди дагы сүрөткө чыгып алсам болобу деди. Анан мен таң калып карап турдум да, мейли.
анан булар тааныбай аткан эмнеге түшүп атат мен деп таң калып түшүп койдум. Андан соң эмеге барсам, тамактанып турсак ал эже келди да кайра сурады, сүрөттү бөлүшсөм болобу, бир жака чыгарсам болобу дейт. Анан каяка, эмнеге, өзүм эмнеге түштүңүз менен сүрөткө десем, мен дейт ушундай иш жазып атам дейт, жумуш үстүндөмүн дейт, бүткүл дүйнө жүзүндөгү суктанарлык айымдар деген. Мен сизди көрдүм дейт, ушундай кирип келатканыңызда мен мындай башкача көрүндүңүз дейт, кийимиңиз дейт, монтип бар жогуңуз жабык дейт, узун кийингенсиз, колуңузда бала менен тип кирип келатканыңызда мага дароо ушундай башкача, ушунчалык мындай сүйкүмдүү көрүндүңүз. Биз дейт ушундай айымдарга суктанабыз дейт, себеби бизде мындай аялдарды кезиктирүү азыраак дейт да. Анан мен суктанарлык айымдар ушундай жумуш үстүндөмүн, ошол жака жазсам болобу дейт. Демек бул уруксат дедим, албетте болот. Булундан эмне сабак алсак болот? Демек Европа, башка коңшу ошол өлкөдөгү айымдар, ал өзү жашы 68 экен. Адашпасам 65 жап, 68 экен. Бирок азыркы учурдагы ошол жашы менен мына канча жашты жашап койду. Бирок азыр ошол айым хиджабчан кыз бала көтөрүп турган айымга суктанып ошону жазып атат, ошол жөнүндө басылма китеп жазып атат да. Демек ушул жерден эле бир аз анализ кылып койсок, акыл жүгүртсөк, баары түшүнүктүү болот го деп ойлойм. Ооба, өтө сонун. Мен сиңдимден көрүп тураңыздарчы, мен мындай оталып кетем, бир нерсе болсо эле көп сүйлөй берем мен. Жок, кызыктуу. Анан сиз жеке өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз ушул боюнча дагы. Мисалы азыр эме Европа жөнүндө эме сөз болуп кеткенде бир нерсе оюма келди. Азыр көбүнчөсү ошол жолукчандарды, хиджаб кийген мусулман аял кишилерди эме деп коргошуп атат. Бул өзүнүн тандоосу, же болбосо башка аял кишилер, ошол эле хиджабчан аял кишилер өзүнүн эме биринчи очередь эме деп коргошот. Бул менин тандоом деп. Бул менин тандоом. Мен кааласам мындай кылам, кааласам тиндей кылам деп. Бирок ошол жерде эле мисалы ислам динин башкача көргөзүп атпайбы? Бул андай менин оюм боюнча мындай коргонуу бул туура эмес да. Мисалы бул менин тандоом эмес да, бул ар бир мусулман аял кишинин өзүнүн парызы. Ошол бул парыз. Ошо парыз деп туура түшүндүргөндө балким башка элдер мындай башкача кабыл алмак. Анан сразу эле дароо эле ошол коргош үчүн жекеге өтүп кетип атат. Жекеге өтүп эме болуп, ошол биз туура түшүндүрсөк, туура айтып берип, мындай канчалык бул караңгылык эмес, бул бактылуу, бул жакшы, кантип айтсам, караңгылык эмес дегенди туура түшүндүрүп берсек, жарык жакшы деп эме кылсак, оюмча баардыгы башкача ойдо болушса керек эле. Бул азыр оронгондор да баарыбызды бир эмеге эле кууп салышат. Оронгондор мындай, тиндей. Силер Ошон үчүн Умар радиаллаху анху айтат да, диниңерди жакшылап билип, илим алып, анан ошого амал кылып жашагыла дейт да. Болбосо азыркы жашап атканыңарды дин деп түшүнөсүңөр дейт. Ошого азыркы жашап аткан жашообуз, анан же болбосо бизде дароо эле илгери биздин чоң энелер анткен эмес, анан биздикилер мынткен эмес деп эле дароо ушундай кылышат го. Буга ушул Умар радиаллаху анхунун эме сөзү дароо эле жооп болот го деп ойлойм да. Себеби биз жашап атканыбызда бул нормалдуу деп калганбыз да. Чындап эле дин менен жашоо, буну эч кимди мажбурлабайт. Мисалы, мага бирөөнүн намазы, бирөөнүн жолугу кереги жок да, бирөөгө бирөөнүн намазы жолугу кереги жок да. Болгону биз жакшы жолду, бул жердеги жеңил жашоону башкага айтып, башкага да ошол жакшылыкты каалоо максатында айтабыз да. Кудайды тааныгыла, Аллахтын динин тааныгыла. Жашоо ушунчалык жеңил экен десең, аларга баягы сен мени азгырып атасың, сен мени ушул жолго түртүп мындай башкача, себеби шайтан ар кандай ой салат да. Ошон үчүн динди жакшылап изилдеп, илим алып, бекерин айтылбайт да. Куранда эң биринчи алгач эле келет, илим алгыла деп келет да. Анан
илим алсаң, билсең, бизде илгери деп сүйлөй берет, бирок ошол эле адамдар тарыхка жакшылап көз чаптырсак, илгерки кыргыздар жанагы алфавит жок кезде, орустун алфавити кирген элек кезде эле биз мусулман болгон. Даже мисалы эпосту алсак деле, эпосту дагы Манас эпосу, Манас окуп атканда, найза сайганда деген жерлери бар да. Мисалы ошол жерде намаз окуп атат, демек илгертен эле союз мезгилиге чейин эле, илгери эле биз түрк каганаты болгондуктан биз мусулман. Ислам дини ошондой эле бар болчу да. Ошон үчүн тарыхты жакшылап окуйлучу туугандар. Өтө сонун айттыңыз. Чыныгы бактылуу бул ислам дининде экендиги. Эми бул деген баягы мен бир адам сурамакчы эми бактылуулук исламда деп эле деген эле сөздү айтып коесуң да мындай чечмелеп бербейсиңби ошону дегендейчи. Мусулман болсо эле бактылуу боло бериш керек экен да. Анан бир аял сурамакчы, эмне жолук салсаң эле ушундай эле бактылуу боло бересиңби дейт. Мен салып көрдүм, болбодум чото дейт. Демек болгон жолук салсаң эле байып кетесиң деди эле, салсам болбой атат го дегендей да. Мага бирөө ушинтип суроо бериптир да. Силер жөн эле калп эле өзүңөр алдап жүрөсүңөр дейт да. Анан кийин жолук салып эле салсаң ушундай бактылуу болуп эле өзүнчө бирдеке видеолор чыгара бересиңби? Кимди алдатасың дейт да. Астагфирулла. Андан кийин айтайын дегеним, бул жерде жүрөгүң менен баягы динге берилип кеттир дейт го. Берилип кеттир эмес, Аллага болгон сүйүү күчөгөн. Жүрөгүңдү чубак ажыраматылык айтмакчы, баягы дүйнөнү суу каптаса дагы чулдукка кайгы жок дейт го. Жашооңдо эмне болсо дагы жүрөгүңдө Аллахка болгон сүйүү болсо, сага бияк диртейин да, мындайча айтканда, себеби бул жашоо убактылуу экенин билесиң, баарды сыноо экенин билесиң, сенден кетпеш керек. Ошол эле ошону эме кылып алсаң, түшүнүп алсаң, анан баардыгы убактылуу. Кечке эле бир жерде тура бербейсиң, баары өтөт. Баардыгы өтөт. Ошол нерсеге акыл калчап туруп, жүрөккө сиңирип алсаң, анан Аллага болгон сүйүү болсо, сен адамдардан көз каранды эмес, адамдардын ыраазыгылыгы менен бара болсоң, адамдардан эмес, Алладан көз каранды болсоң, Алладан сурасаң, жүрөгүңдө ошо Аллага болгон сүйүү болсо, мына ошондо бактылуулук. Демек сен башка нерсе менен башың оорубайт. Бул дүйнө кызыкчылыгы, дүйнө чогултмай, бирөөнү ыраазы кылмай. Жок, ыраазычылыгын алыш керек кимди? Энеңди. Энени ыраазы кыл, энени ыраазы кыл, энени ыраазы кыл. Анан атаңды ыраазы кыл дейт. Андан соң сага болгон аманаттарга кыянат кылба. Аманаттар бул сенин балдарың, балдарыңа сен бул аманат. Сен башың менен жооп бересиң. Эртеңки күндө кандай тарбия бердиң? Алар күнөө иш кылса да сен жооп бересиң. Сооп иш кылса да сага сообу дейт да. Ошон үчүн чыныгы аялдардын вазифасы ошол. Анан кийин ислам, мен мусулман бактылуумун, көрсө бактылуу экем да деген эмес. Бул нерсени түшүнсөң, анан бактылуу сезесиң өзүңдү. Себеби ар бир моундай кичинекей нерседен деле бактылуулукту көрсөң болот да. Карачы, муну сонун түстү жаратып койгон да, Аллахтын жаратканы. Мисалы, муну карачы, ар бир нерседен, адамдын өзүнөн да ар бир нерседен жакшы нерсени көрүү дагы. Ушул эле гүлдөн ушунун түбү мындай экен деп жаман нерсени көрүү дагы бул адамдын өзүнөн. Демек, сен тегерегиңдеги адамдар же нерселер эмес, сен ичиңдеги нерсе өзгөрсө жакшы жакка. Ошондо гана сен өзүңдү бактылуу сезе аласың. Рахмат, туура. Канчалык дүйнө тааным өскөн сайын ошончалык жашообуз да өзгөрөт деген деле ошол да. Кызыгы, мисалы, биз ислам дининде жашайбыз, негизи бардыгы мындай карасаңыз, диниң эмне десе ислам дейт да. Бирок эмне үчүндүр ойлонбойт экенбиз чет жакка барганда, мисалы, ислам дининде эмнелер камтылган, сиз эмне боюнча, ушу ислам дини боюнча айтып бериңизчи десе, жооп жок да. Эместе түшүндүм. Мусулмансыңбы десе ооба дейт. Биз мусулманбыз дейт. Бирок ислам мусулманга сапаттары өзүнө алып жүрөсү, же болбосо баягы ар бир нерсени айтканда аслында критерийлер, аслында немелер болот да. Ага жарашыктуу, мисалы, эрежелер, ошолор. Мисалы, мен эч ойлонбойт экенбиз. Буга да мен жакшы бир мисал айтып кетсем, кечээ айтып атпаймынбы, Египтте жүргөндө арабтар, ошол жердеги жергиликтүү калктар баарын тип карап, эми оронгондор көп эле жүрдү. Эми туура эмес
кийинип жүргөндөр да болду, жабыштырып көйнөк кийип же шым менен эме кийип алат да башына жоолук салып мондай эме кылып алып жүрүштү. Анан мага келип эле аю муслима дейт. То есть сен мусулмансыңбы деп кайра сурайт. Альхамдулиллах десем, машалла деп өтүп кетишет. Альхамдулиллах деп сүйүнүп коюп өтүп кетет. Анан мен ошондо ал жөнүндө да пост жаздым эле. Ичимде мындай сүйүнүч болду да, альхамдулиллах мен мусулманмын деген сөзгө мен өзүм татыктуу кийинип турганыма сүйүндүм да. Ошону көрүп туруп ушундай суроо берип атышты да. Башкалардан динин сурабайт да эч ким, мисалы, жолугу жок же болбосо. Анан менден келип ушуну тактап атышты дагы. Анан жообумду алган соң ыраазычылыгын билдирип басып кетип атышты. Анан ошондо сүйүндүм да. Мисалы, мындан 4 жыл мурда мен барганда анда жоолугум жок эле, жөн эле эс алууга барганбыз. Анда менин динимди деле мени деле эч ким сураган эмес да. Мындайча айткандачы, мени эч ким иши деле болгон эмес да, ал жактагылардынчы. Анан ошондо менден сурап тактаганда өзүмдү ичимде аябай сүйүндүм да. Анан чет жакта жүргөн мусулмандар, кыздар, мисалы мен мусулманмын деп бирок кылып аткан иши, сүйлөп аткан сөзү ага дал келбей калат да. Ошого ошол маалда мен ушу дал келип кийинип турганыма альхамдулиллах дедим. Жакшы. Биз азыр суроону кабыл алып коелу, андан кийин өзүбүздүн жакшы бир суроолорду узаталы. Айпери эже, сиз мына балалуу болгондо дейт, жолукка келдиңиз дейт. Канча нерсени көрүп койгондой, кийин мурун сизге динге келүүгө чакырыктар болгон эмес беле дейт. Да бир жолу окуп көрөйүн өтөйүнбү? Менин оюмча балалуу болгондон кийин баары жокту көрүп койгондон кийин анан жолукка кирдиң деп атабызбы? Ушундай сыяктуу түшүндүм мен. Бул жерде жолукка келдиңиз дейт. Анан канча нерсени көрүп койгондой, кийин мурун сизге динге келүүгө чакырыктар болгон эмес беле? Бул түшүнүксүз суроо э? Мен ошо мен түшүнгөндөй эле жаздыго деп ойлоп атам. Мындай, туугандар, ар бир инсан өзүнө суроо бериш керек да. Мен кечээ ким элем, бүгүн киммин, эртең ким болом? Анан кечеги күн менен өткөн ишке салават дейт. Кечеги күн менен жашоо бул оору. Бул деген эртеңки келечекке балта чапкандык. Себеби кечеги күн эстеп атып, сыгылып атып, нерв болуп атып, бүгүнкү күнүң кантип өткөнүн билбейсиң, эртеңки күнүңө балта чабасың. Мындайча айтканда, өткөн ишти болду, жаап коюшуң керек. Бул нерсе бүттү, өтүп кетти. Мисалы, тегирменден ун чыгат, сен кайра унду алып барып тегирмени будай кыла албайсың да. Туурабы? Ошонун сыңарында эле, мисалы, сен төрөлдүң, кайра эненин ичине кире албайсың да. Анын сыңарында өткөн ишти дагы сен кайра өзгөртө албайсың. Бул Аллахтан келген. Тагдырды сен өзгөртө албайсың. Айтайын дегеним, өткөн ишти жаап коюш керек. Ал ишти эстеп, же болбосо андан кайра санаркап, мүмкүн мындай болсо мен башкача болот эле, мүмкүн бул жолу тандасам мындай болот эле деп санаркаганда бул ширк болуп калышы мүмкүн. Себеби сен Аллага каршы чыгып атасың. Бул бир. Анан өткөн иштен биз бир гана сабак алышыбыз керек. Эгерде сен туура эмес ката кылган болсоң, сабак аласың, өзгөрүлөсүң, өзгөртөсүң, максат коесуң, ошо максатка карай жыласың. Андан дагы эртеңки күн, эртең эмне болот экен, эртең эмне жейм, эртең ачка калып кетпеймби дегенди да ойлонгон туура эмес. Себеби дагы бүгүнкү күнүң өтүп кетип атат да. Бүгүнкү күндү жаша дейт. Эртең турдум, көзүң ачылды, альхамдулиллах. Тирүүмүн. Бүгүн мен күнү кечинде жатканда, бүгүн эмне сооп иш кылдым деп ойлонуп жатам да. Сооп иш кылдымбы бүгүн? Себеби ар бир түнүң акыркы болуп калышы мүмкүн. Ар бир мүнөтүң акыркы болуп калышы мүмкүн. Же болбосо эртең менен сен кийген кийимиңди кечинде өзүң чечпей калышың мүмкүн да. Кечинде үйгө кайтып келбей калышың мүмкүн. Ар кандай, ар ким айтат, жакшы ниет кыл да деп. Жок, өлүмдү ар дайым эстеп туруу керек. Жакшы ниет кыл дегенде өлүм бул жаман эмес. Өлүм бул болор, бул өлүм хак. Өлүм келет. Өлүм баары бир келет. Азырбы, 5 мүнөттөн кийинби, 2 жылдан кийинби, айтор качан болбосун келет. Өлүмдөн эч ким эшикке качып кутулбайт да. Ооба, эң туура айттыңыз. Мен дагы бир баса белгилеп бергим келет. Негизи айымдар бүгүнкү күндө сиз менен абдан сыймыктанабыз. Анткени дегенде бул өтө бир көз тийбесин. Эң башкы маселе Алла таалам бизден ыраазы болсун. Иншаллах кандай гана маселе болбосун, Ошондуктан мисалы динге киргенде дагы ошол динге киргенде эмес, динди толук түшүнүп жеткенде дагы ошол нерсени толук колдоно билүү, же болбосо ошого амал кылуу баардык адамдын эле колдон
акылынан келе бербейт да. Ошондуктан амал кылып, ошол биз адам жакшы гана нерсени көрөт дегендей, мүмкүн болушунча жакшы нерсени көргөнгө аракет кылалы деген. ооба, адамдын өзүнөн. Анан дагы бул жерде суроо ошол балалуу болгондон кийин деп, ооба, мен жолукка киргенде 2020-жылы кирдик, 2020 2 жыл болуп калыптыр. Мына мен анда уулум 1 жашта болчу, Раян. Азыр мына 3кө чыгат буюрса, мартта. Андан соң жолукка кирдим. Жолукка киргенде 2 уулум бар. Убакыт болчу. Андан соң эмне деген суроо берген. Кыскасы, качан кандай болбосун, эрте баардык нерсенин эрте болгону жакшы. Мен өкүнгөнүң учуруң болгонбу деп айтат. Мисалы, өкүнгөн учурум ошо убагында, ошо жаш малымда баштасам болмок экен деген эле өкүнүч болбосо, бирок баштасам болмок. Бирок азыркыга да альхамдулиллах кайтпай калсам эмне болот эле деген сөз да, туурабы? Ошон үчүн азыркыга мен шүгүр кылам. Ушунча жолду басып келдим, демек ушунча жолду басышым керек болчу ушул күнгө жетиш үчүнчү. Демек ушул нерсени башынан өткөрүшүм керек болчу ушул акылга келиш үчүн. Ошончо нерсени көрүш үчүн мен ушул жолду басышым керек болчу да. Ошо үйрөнүш үчүн, бышыш үчүн демекчи. Демек Аллах тааланын буйругу ушул күнгө болгон. Ооба да. Өткөн ишим болбоюнча азыркыдай акылым болмок эмес дегендей эле маселе. Болгону баягы мектепте, бала бакчада, окуу жайында окусак биз акча менен төлөйбүз го. Жашоонун сабактарына биз өзүбүздүн жашообуз менен, убактыбыз менен, күнүбүз менен, нерв менен, уйкусуз түндөр менен, ден соолугубуз менен, башыбыз менен жооп берет экенбиз да, жашоодон сабак алуу үчүн. Эң туура. Машалла. Азыр мисалы бүгүнкү күндө бизде заманбап жол салынган айымдарды мисалы арапташып кетти деген түшүнүк аябай бир актуалдуу болуп кетти го. Көбүнчө элечи жол салынгандарды көрсө эле бул арапташып кетти депчи. Араб кылдар дейт. Эмесе ушул боюнча буларды арабтар багып атат дейт. Атай мисал берет, биз айлык алып жашайбыз арабтан. Кимге канча жол салсаң. Ушул боюнча Аймер айым кандай кыласыз? Кандай деп айтасыз? Бул эми орусча айтканда бул стереотиптер. Стереотиптер ага чейин азыр эжем айтып келди эле, мисалы мурдагы тарыхка караганда баардыгы авратын жабык, баарынын баш кийими болгон, баарынын жоолуктары болгон. Ошондой эле башка ошол эле Европадагылар баардыгынын баш кийими жана авраттары жабык болчу, баары көйнөкчөн болчу. Бирок негедир азыркы убакта ушул 21-кылымда акыркы 30 жылдан бери болсо керек, акыркы 30 жылдан бери аябай катуу болуп кетип атат. Эми ошол оронгондорду эле көрсө эле силер ушул арапташып кеттиңер, силер ушул арабтын кийими андай мындай деп. Эми биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам араб болгон. Силер эми арабтар ошол мындай дүйнө жүзүнөн тараткан үчүн ошол арапташып кеттиңер деп ошондой стереотип болуп калса керек. Мисалы арабтарды көбүнчөсү жаман көрүшөт. Мен мисалы арабтарды себептер бар определенный, эмне үчүн жакшы көрөт экенин. Бул биздин пайгамбарыбыз араб болгон, саллаллаху алейхи вассалам. Биздин Куран китебибиз арабча жана дагы себептер бар, я могу перечислить. Бирок ошондой стереотиптер көп. Андан тышкары дагы орусча өткөнү мага Инстаграмдан бирөө эме жазып калды. Бирөө эмес, 2-3 жазып калды. Орусча жазыптыр. Цитировать этип кетейин. Арабы вас завербовали деп. Силер вас завербовали, силер болсо эми ушу жакшынакай жүргөн кыз келиндерди, жаш эле кыздарды, бойго жете эле кыздарды вы тоже завербовали их депчи десе, аме биз ошондо кандай болуп калат деп аябай таң калдым. Ошондуктан мындай ошол эле ага чейин айтып келгендей, мындай туура түшүндүрүп, туура айтып берсек, арапташтарга илиштирбесе керек эле оюмча. Албетте, туура. Айбер эжем, Сиз кандай деп ойлойсуз? азыр толук баарын ачып жакшы көргөн темасы. Араб кылдар демекчи, биз кыргыздар ушундай өзүбүзгө билинбей атат, биз орустун кулу болуп калганыбыз, араб кул эмес. Себеби сүйлөгөндө деле эки сөзүбүздүн бири орусча. Кошулам.
кайсыл жерге барба орусча бала бакчалар, мектептер орусча ачылып атат баардыгы көбүнчөсү. Жаштардын баардыгы орус тилинде сүйлөйт. Мен кыргызча билбейм же болбосо кыргызча түшүнбөйм, анан кыргыздарды укпайм, анан кыргыздарды тоготпойм деген сыяктуу азыркы жаштар. Кыздар эле эмес, эркектери да корейстердей болуп, чачтарын жашыл сары кылып алгандар, кызыл кылып аткандар, мындайлар. Бирок биздики дароо көрүнүп атат да, жолуктарчы. Айтайын деген орус кул деп калганым баары жок орус тилинде. Мамлекеттик деңгээлде карала турган өтө орчундуу маселе бул. Кыргыздын тили өз элине өгөй тил болуп калды да, мындайча айтканда. Жаштар кыргызча сүйлөбөйт, уят бул. Мырктар сүйлөйт кыргызча, мындайча айтканда. Булардын ой жүгүртүүсүндө ушундай болуп калды. Кайсыл жерге барба баары орус тилинде. Эки кыргыз мен бир жака кирип барып принципиалдуу түрдө кыргызча сүйлөйм. Мага жазганда принципиалдуу түрдө кыргызча жооп берем. Тил жоголуп баратат. Бул дагы политика. Себеби мектепте жакшылап орусчаны үйрөнүп ал, Россияга келсең кыйналасың. Мына бул жерде мигранттар уже сиңип калган. Мигранттар балдарына ошентип айтат. Эртең бияка келсең кыйналасың дейт. Демек келечекти мигрант болгонго баланы кичинесинен тарбиялап атат. Тилди үйрөн, эртең Россияга, Москвага келсең кыйналасың. Кошунасын айтат, тааныштарын айтат, инни туугандарына баарын айтат. Жакшылап үйрөнүп алгыла берди. Демек эртеңки күндө бизде жашоону мигрант болгонго мындай жолубуз ошондойго мындай неме болуп калды, тарбияланып калды, даяр болуп калды. Чоңойсоң эле эмне болот? Россияга кетем. Болду. 11-дө бүтүп-бүтпөй кетип атат. Ал жакта иштеп андай бала чакалуу болгондон кийин балдары орус тилинде сүйлөйт. Бул жерде элди күнөөлөбөйм мен. Элде же адамда эч кимде, менде деле балдарым чоңоюп атат. Менде деле балдарым орусча. Себеби барган жери, окуган жери, билим алган жери баары орус тилинде болуп атат. Анан өзүң үйрөтпөйсүңбү дегендер бар. Өзүң үйрөткөн менен эне үйдө сүйлөгөн ооба сүйлөйт. Бирок бала көчөгө чыкканда айлана чөйрөсү кандай болсо ошого да тарбияланат экен. Демек сырткы табият, сырткы кубулуштардын таасири балага дароо таасирленет экен. Бул жерде демек мамлекеттик деңгээлде ушул нерсеге көз жүгүртүшүбүз керек, карашыбыз керек. Көчөдө ар бир мекемелердин аталышы да орусчадан башталат. Магазин дейбиз, көчөлөр дагы орусча, улица Паланчаева. Ушундай бардык жерде тил өзү жоголуп баратат. Анан кийин араб кулу дейбиз. Арабтар мисалы ушуга принципиалдуу жооп берип коеюн. Арабтар бизге бир гана жакшылык кылган. Орустар бизди кул кылып атат ошол эле. Эми араб кул боюнча арабташтар кумда чөлдөн сактануу үчүн ушинтип кийинген, тигиндей мындай. Бул да болсо билбегенден сүйлөп атат. Илим жоктуктан сүйлөп атат. Эгерде тарыхка кайрыла турган болсок, арабтардын дагы кийими эмес бул. Бул мусулман дининде, ислам дининде аял затына парз кылынган, Аллах Таала бизге парз кылып буйрук. Арабтардын тарыхын айтып берсем, араб кул дегендерге, арабтардын тарыхы дин келгенге чейин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык түшкөнгө чейин арабтар кандай болгон? Арабтар кыз бала төрөлгөндө жерге тирүүлөй көмгөн. Ошол эле мен айтып аткан Умар радиаллаху анху кызын көмөйүн деп аң казып атканда, кызын салып көмүп атканда, кызы атасынын мындай этеги чаң болуп калыптыр да, топураккачы. Анан кызы атасынын этегиңиз чаң болуп калыптыр деп көмгөн, күйткөн да. Мына ушунчалык дин келгенге чейин адамдардын жүрөгү жок болгон. Кыздарга дин жоктуктан ушундай аялдар ушунчалык кор болгон арабтарда. Аялдар күң болгон ал жерде, сатып алган, кулдар болгон. Адамдар кулдары, мынтип жана байлары адамдарды кул кылып иштеткен. Аялдарды сыйлаган эмес эч ким. Ал жерде аялдарды ар ким мынтип ар кандай кордоп, бири-бирине сатып, колдон келишинче колдонушкан аялдар.
чүпү мындай тряпка эле болгон да, мындайча айткандачы. Таштарга сыйынган. Ташка сыйынган. Кыргыздар отко сыйынгандай эле илгери. Арабтар таштарга идолы деп койгон, мондай таштарды тизип алып, тоголок кылып. Ошо Меккенин ордунда, Каабанын ордунда таштар болчу. Таштарга келип сыйынышчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык түшкөндөн кийин канча жыл Аллах жалгыз. Биз мусулман, мына ислам динин таратууда анан бара-бара таштар кулатылды. Мекке ошол жерге мына тарыхка келсек, арабтарга биринчи түшкөн. Себеби дин кайсыл пайгамбарлык каяка түшкөн, кайсыл жерде коом катуу бузулган жерге түшкөн да. Ошол эле мисалы Иса пайгамбарыбыз, ошол эле пайгамбар, ошол эле Юсуф пайгамбар, биздин пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлар баардыгы еврей болгон да. Анан кийинки пайгамбарлыкта еврейлерге түшөт деп күтүшкөн еврейлер. Бирок биздин пайгамбарыбызга түшкөн да. Ошон үчүн биздин пайгамбарга канчалык кол салуулар болгон, канчалык аны эмне деп гана аташкан, ар кандай жалганчы кылып, ушунун баарын жеңип Кудайдын колдосу. Бул да Аллахтын колдосу, Аллахтын дини. Альхамдулиллах. Менимче арабкул дегендерге бул кыскача, мунун тарыхын окусак дагы кененирээк сонун нерселерди окусак болот, бирок мен кыскача айтып бердим. Менимче жеткиликтүү эле болду окшойт. Албетте, чоң рахмат. Алла ыраазы болсун Айпер эже. Менимче баарыңыздарга жеткиликтүү болуш керек иншаллах. Анан жолукчан айым негизи коомдо өзүн кандай алып жүрүсү керек? Ушул боюнча айтып өтсөңүздөр. Ана мен толуктайм. Жолукчан айым оюмча ошол жолукчан айымды көрүп, башка грубо говоря, мындай жолуксуз же баягы мындай бир динде карманбаган же башка атеисттер көрүп, мындай туура көргөн болсо, ошого мындай кызыгып же болбосо, мисалы капкара болуп кийинип алышсачы, мындай коркушат экен адамда. Капкара болуп кийинип алып, эми ал нерсе кара түстү жакшы көрсө, пожалуйста, бирок башка адамдар көргөндөр мындай башкача көрүп, мындай жүдөп атат, чаңды сүртүп атат, көйнөгү шөлдүрүп атат, же жоолугу кыйшайып калыптыр, же мындай көрүп, мындай жүдөгөн биринчи оюна ошол жүдөп атат деген ой келет экен. А эгерде тыкан болуп, жакшына таза, жыттанбаган, тери жыттанбагандай жакшы өзүңдү алып жүрсөң, ошол мындай приятно болуп көрүп, кызыгып, ошол менен балким достошкусу келип, анан ошол эле жолукчандай бөлүшүп, туура информация берсе, менимче ошол жакшы болот. Андан тышкары азыр эжемди эле көрүп атса керек, биз да көп көрүп атабыз. Ошол эле биздин наши сестры хижабчандар бир аз туура эмес жүрүшкөндөй да. Айтсаң, мындай таарынышабы, капалышабы билбейм. Мисалы, ошол эле авраттары бир аз ачылып калса көңүл бурбайт. Мисалы, ошол эле могу фигура билинбеш керек, бел кайсы жерде экен, бутуң эме кайсы жерде экен билинбеш керек дегенди жакшы түшүнүшпөйбү. Мисалы, көйнөктөрү, белдери билинип атат, күрөктөрү билинип атат, шым кийип алышат, боло берет, авратым жабыкта дегенсипчи. Шым кийип алып, буту кайсы жер, тизеси баары жок көрүнүп турат. Жөнөкөй эме жолуксуздан айырмасы жоктой. Ошондуктан мындай туура кийинели, авраттар жабайлы, фигура билинбеш керек. Ошол эле жол каймай калат, бетин карасаң, бетинде толтура слой эме бар да, анан көрүп мындай башкача сезимдер болот чындыкта. То есть то, что это уже нечисто. Кече күнү эле экөөбүздө сөз болду эле ал нерсе жөнүндө. Айта кетсеңиз. Кайсы? 1-февраль күнү барып. Ушул боюнча да айтып бериңиз. Болду. Хиджаб негизи шариятта мындай бар да, жалпы түшүнүк бар, анан жеке түшүнүк бар да. Жалпы түшүнүктө жашоо, анан жеке.
мисалы бирөө туура эмес жашап атса, жашоосун кандай алып барып атса, биз ал жашоосуна аралаша албайбыз да, аны талкуу кыла албайбыз, ага асыла албайбыз. Акыбыз жок, себеби анын жеке жашоосу. Хиджаб бул жалпы түшүнүк. Бул жалпы коом айта турган нерсе. Демек, хиджабты туура эмес кийгендерге биз айтышыбыз керек. Милдеттүүбүз, жана айтканга акыбыз бар. Сен туура эмес кийип атасың, сен уят кылып атасың. Туура кий. Бул мен үчүн эмес, өзүң үчүн. Хиджабка ниет кылдыңбы? Демек, сообун алган аракет кыл. Анан биягың тиягың тыртыйтып кийип алып турган башыңа жоо салып, мен я в хиджабе деп жүрсөң, мисалы, эми биздин азыркы молодежь тилин менен айтайынчы, жеткиликтүүрөөк болсун. Анан я в хиджабе деп жүрсөң, жүрө бересиң өзүң мода кылыпчы, мисалы. Сообу болуп атабы деген суроо берди. Сообун алып атасыңбы? Себеби хиджабка киргенден кийин ниет кылып, сен ар бир баскан кадамга сооп жазылат дейт. Хиджабты ушундай кылып, кең кылып кийиш керек. Сен баягы сөйлөкөтүң, денең, мүчөң түзүлүшү, кайсыл жериңде эмнең жайгашкан эчтекеси көрүнбөш керек дейт. Жүзүң, колдоруң, бул уруксат. Анан хиджабты азыркы учурда бул чоң жоопкерчилик. Мен мисалы эртең мен үйдөн чыгып атканда ушундай бир сүйүнүү менен салынам да. Анан кийин өзүмдү мындай баягы ичиңен даярдаймын да. Азыр мен көчөгө чыгып атам, мени карайт адамдар. Мен ушундай болушум керек, хиджабыма сөз тийбеш керек. Себеби эйтигинин жолукчан болуп мынтип жүрөт го деген суроо эме болбосун дегенге мен аябай ойлоном да. Кийдимби, демек жоопкерчилик мойнумда. Башым менен жооп берем ага. Эртең күндө сен ушинтип туура эмес кийинип, сени туурап артыбыздан монча жолукчандар мынтип атат, демек ушинтсем боло берет экен да деген түшүнүктү жаштар, башкалар, илимсиздер, же алысырактар ушундай ойлошот. Бул жолукчан, бул деле намаз окуйт, демек ушинтсем болот экен да деген түшүнүк менен жашайбыз да. Ошон үчүн жолукту салып үйдөн чыгып атканда эле бисмилла деп, сен жоопкерчилигиң бар мойнуңда. Демек өзүңдү көп нерседен тый. Демек өзүң болушунча баягы сенден үлгү алышы мүмкүн адамдар. Ошон үчүн өзүңдү Кудай алдында баягы күнөөкөр болбой, жакшы үлгү болуп жүргөнгө аракет кыл. Ошондой эле бир гана кийимиң эмес, адеп аклагың, алып жүрүүң, тилиң, сүйлөгөн сөзүң менен дагы ошого сен татыктуу бол. Хиджабка татыктуу бол. Хиджаб сага эмес, сен хиджабка татыктуу болушуң керек деп ойлойм да. Анан дагы азыркы учурда мода эле кылып атасың, сен мода үчүн кийиндиң, сен неге Инстаграмда жүрөсүң деген адамдар дагы илимсиздердин суроолору бул. Себеби жолукчан адамдар үйдө камалып төрт дуалды тиктеп отуруш керек деген эмес. Динде дагы эгерде сен күйөөңдүн уруксаты күйөөң болсо, же атаң менен болсоң, жаш кыз болсоң, уруксаты болсо, сен иштегенге, илим алганга, окуганга, бир жакта иштегенге, медицина кызматкери, юристсиңби, айтор кайсы болбосун, сен акың бар. Сен да адамсың, сен да пендесиң. Сен да акың бар. Болгону авратыңды жаап ал дагы, чыкыйып, ишиңди кыла бер шариаттын негизинде. Эркектер менен иштегенде дагы ал жерде өзүң ыйманың менен, өзүң напсиңди тыйып, эркектерге кол алышпай, учурашсаң да кол алыш баары өшүп ташып калчу эле, учурашкандачы. Баардык нерсеге чек коюп, өзүңө бекем, ыйманыңа бекем болсоң болот ар бир эмеден. Иштесең болот. Иште кандай учурда иштейсиң? Эми азыркы учурда көпчүлүгү эми баягы тирилик кылам деп эле, жан багам, балдарын багам деп эле иштейт да. Ошол үчүн тирилик кылат. Эгерде күйөөсү, жолдошу багып атса, анан жолдошу иштебе десе, альхамдулиллах, шүгүр деп багып атса, жыргап отура бер үйдө, балдарын карап. Мен мисалы жыргап отурсам, мен деле мындай альхамдулиллах деп эле көп деле иштебейм да, мисалы. Азыр кээде иштеп калам, себеби Кудайдын насибинче да, ар бир ырыскага альхамдулиллах шүгүр деш керек да. Анан айтайын дегеним, баарына шүгүр кылып жашоо. Анан дагы иштейсиң, окуйсуң, анда сен иштебесең, сен жолукчан болсоң, анда эмнеге окудуң деген суроо туулат да. Бул суроо эмнеге туулат?
сен окушуң керек, анда үйдө өспөй, акылың өспөсө, Караңгы кругозор болсо. ноль болсо, сен эмнеге окуйсуң? Сен эртең бала төрөйсүң. Сен эртең бир сонун бир эркектерди тарбиялашың керек. Сонун ыймандуу кыздар тарбиялашың керек. А бирөөгө тарбия берүү үчүн сенде бир нерсе болуш керек да, биягында туурабы? Билим болуш керек. Ошон үчүн окуш керек, билим алыш керек. Сен акылдуу эне болушуң керек. Сени үйрөтүшүң керек энеге. Өзүңдө нар жагыңда мындай дуп болуп атсаң, балаңа эмнени үйрөтөсүң? Балаңа эң алгачкы пример, үлгү болушуң керек да. Айтор ошол. Жакшы, негизи жанакы ислам дини же болбосо жолукчан айым дегенде караңгы деген сөздү биз негизи билими албаган же билими жок адамды караңгы деп түшүнүк менен ушундай бир алмаштырып койсок аябай бир туура келет экен деп ойлоп калдым да. Анан буюрса ушул жолукчан айымдарга өзүңүздөрдүн акыл кеңешиңиздерди айтып, анан биздин көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңизди айтуу менен биргеликте бүгүн эфирибизди жыйынтыктай берсек. Биринчи ордунда илим билим алуу, менимче. Илим билим алуу. Мен азыр вот эне болдум, эне болгондон кийин уулумду карап ойлонтом да, бул эртең басып калса, Кудай буйрурса, тили чыгып калганда буга туура тарбия бериш үчүн мен эмне беремин? Мен азыр 20дамын, жашым 20да. Мен эмнени билемин, эмнени көрдүм деп уже канча айдан бери ойлонуп келип атам. Анан кой, мындай болбойт, мен буга туура тарбия бере албай калат экенмин деп ошол шарият жактан биринчи ордунда ошо дин жактан жана адеп жактан, тарбия, ошол эс жактан өзүмдү азыр өзүм илим билим алып аткан учурум. Мен ошол уулума, ошо балдарыма туура тарбия берейин деп ошо биринчи очередь туура илим билим алуу биринчи ордунда туруш керек. Эми туура илим билим алуу азыр көбүнчөсү кыздар, аябай көп байкадым, карьеристка болуп кетишти. Мен акча табышым керек, мен башка өлкөгө барып иштешим керек, башка өлкөгө кетем, мен Америкага кетем, мен эмеге кетем, Чехияга кетем, Европага кетем, ошол жакта иштеп же окуп келем. Мен окуп ошол жерде калып кетишим мүмкүн. Ошол жака барсаң, Күйөөгө тийгенде эле ким жыргатыптыр деп. Азыр бар эле. ошол жака барсаң, ошондо сен бактылуу болуп кетесиң. Ошол жака барасың, башка өлкөгө барасың, башка жерде жашайсың. Анан эмне болот? Мен ошол эле мектепти бүткөндөн кийин канчалаган курбуларым, мен биякта калбайм, бул жерде нечего делать деп көбүнчөсү ошол башка чет өлкөгө кызыгышып, анан ошол сенин бактыңбы деп, мен күйөөгө шашпаймын. Мен бирөөлөрдүн там эмесин кылганга азыр жок, я себя люблю, мен өзүм үчүн жашашым керек дейт. Эми өзүң үчүн жашап атканда өзүң эсиңе кел, любой момент, ар кандай убакта тиги жакка кетип калышы мүмкүнсүң. Мындай сооп иш көп кылып, пайдалуу иш көп кылып. Мисалы, мен 20 жашымда күйөөгө тийдим. Азыр көбүнчө курбуларым мындай аябай ар кандай ойлорду уктум. Ты чего? Ты свою молодость андай мындай дегенди угуп алып, мындай күлүп карап турдум да. Койгулачы, эми силердин бактыңар бул ошол окуу, башка жерлерди көрүп келүү, башка жерлерде мындай тусоваться эткен. Силердин оюңар боюнча, менин оюм боюнча бул үй бүлө. Мен өзүм үй бүлөм үчүн, бул менин максатым болчу. Мен өзүм үй бүлө мындай ынтымактуу үй бүлө деп, ошо өзүмдү домохозяйка, эне болуп эме кылгым келди. Анан айтор ошол кыздарга айткым келет, өзүңөрдү ошо үй бүлөгө даярдагыла, күйөө, аял болгонго, эне болгонго даярдагыла. Ошол жактан. Рахмат. Ошол. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Жана ден соолугуңарды карагыла, жакшылап карагыла. Керек экен да койсуң. Керек. Узак жерде отурбагыла. Жылуу кийингиле. Чындап, ден соолугуңарды жакшылап карагыла. Негизи эжесин көрүп сиңди өсөт деген сөз бар го. Мен сиңдимден кээде мындай көпчүлүк учурда элем да, эмелерди үйрөнүп калам да, үйрөнөм да сиңдимден. Сиңдим өзү жаш болсо да, мындай жашоодо жакшы бир үлгү боло алчу айым да. Көз тийбесин сиңдиме. Кудай буйрса ушундай темпен кетсең, көпкө жетишебиз, Кудай буйрса. Ар дайым жанымда алып жүргүм келет, жакшы иштерде экөөбүз чогуу болсок деп ойлойм.
азыркы жаш кыздарга айтарым, алданбагыла, намысыңарга бекем болгула, ата энени сыйлагыла. Үй бүлө биринчи орунда турат. Мен да айтар элем, карьера, акча деген нерсе, акчага, байлыкка, үйгө, эч бир нерсеге адам тойбойт да. Тойгон эмес, адам топуракка эле тоет. Эч бир нерсеге тойбойсуң. Ошон үчүн өзүңдү болушунча жакшы ыймандуу жар болууга, мээримдүү, боорукер, тарбия бере турган акылдуу эне болууга тарбияла өзүңдү. Жаш кыздарга ошону эле айтат элем. Сен үй бүлө күткөнгө даярдан. Оку, билим ал, ал дагы керек. Бирок эң башкысы аялды сурайт да, сен канча акчаң бар, канча машинаң бар деп сурабайт эртең жашың өткөн мындай чоң аялдарды. Канча балаң бар деп сурайт. Аялдын бактылуулугу үй бүлөдө да, балдарында. Ошого айтарым, кыздар туура жол, туура нерсе бул баары бир айланып тегеренип эле күйөөдө, үй бүлөдө, анан балада. Эң негизги аял затынын вазифасы бул эне болуу да. Ошого кыздар алданбагыла. Мисалы үйлөнөм деген эркек дароо эле үйлөнөт. Анан жүрүп турбайлы, анан 1 жыл 2 жыл көрбөйлү, парень девушка болбойлу дегендерге вообще алданбагыла. Бул биринчиден шарият тыюу салат, зынага кирип калат бул. Сен ал колуңду кармап көрөт, эртең кучактап көрөт, бүрсүгүнү жыттап көрөт дегендей. Анын сыңарындай үйлөнө турган эркек, сени чындап аял кыла турган эркек, сен балдарыңдын энеси катары көрүп дароо үйлөнөт да. Жүрүп турбайлыбы деген эркек, ал сен менен жөн эле айткандай эле жүрүп эле турган алат. Эгерге окшоп бир жумада эле бар жокту бүтүрүп таштагандар да бар, мындай үйлөнө турган. Мисалы менин күйөө балам бир жумада бир күн келди, бул кызды көрдү. Кызды дедим го, сиңдимди көрдү. Экинчи күнү менен таанышты, үчүнчү күнү ата эне менен таанышты. Бир жумада мен алып кетишим керек, нике кыйдырып жашайлы. Ушинтип эле көз тийбесин. Айтайын дегеним, эркек сүйсө алат деп коет да. Ошон үчүн эркектер сүйүш үчүн кыздар бекем болуңуздар ыйманга. Ошол сиздерге чакырууңуздарга рахмат чоң. Эфириңиздерге тунук эфир каалаймын. Көрөрмандар көбөйө берсин, мусулмандар көбөйө берсин. Аллахым адаштырбасын, Аллах туура жолдо бизди колдогон болсун. Аллахым баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Амал кылып аткан ар бир мусулмандардын кылып аткан амалдарын Аллах кабыл кылган болсун. Туура жолдон адаштырбасын. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Атайын убактыңыздарды бөлүп бүгүн эфирибизге келип бергениңиздер үчүн сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Өтө таасирлүү эфир болду. Дагы бир жолу ишиңиздерге албан ийгилик, үй бүлөңүздөр менен бактылуу, эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар иншалла. Кадырлуу көрөрмандар, ушул менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Сиздер Айымдар ааламы берүүсүнөн Жолукчан айым деген темабызды өтө кызыктуу маегибизди көрдүңүздөр. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.